домашний арестке чыгыш керек болчу. Бул жерде баланын эч кандай күнөөсү жок. Биздин билбейм кыргыз элибиз качан түшүнөбүз, качан бул элдин баардыгы уже жетмек түштүн мына дүйнө жүзүн окуп билишибиз керек да, таанышыбыз керек. Дүйнө каяка баратат? Биз ушул мойдон эле тура беребизби Кыргызстан? Баягы эле саскан батылган мойдон тура беребизби? Эл дүйнө өнүккөн сайын өнүгүшүбүз керек. Биз баардыгын мынакей Израилдин ошол 3 бала Кыргызстаныбызды бир элибизди алга көтөрөлү, дүйнө элинен артта калбайлы деп ушундай бир жакшы ниет, жакшы ой менен аракет кылышты, бирок алып келип бияка киргизип коюшту. Бул деген билбейм, акыйкаттыкка жатпайт негизичи. Сиздер өзүңүздөр үй бүлө мүчөңүздөр менен ушул эмсенин коюнга каражат Алганбыз. салгансыздарбы? Эң Баарыңызда биринчилерден туугандуулук болуп, барбы? ооба, эң биринчилерден болуп биз 2023-жылы ноябрь, октябрь айларында крупный суммадагы акчаларды салганбыз. Мен мисалы үчүн өзүм сом менен 40 сомдон алып салгам. Мынакей 40 сомдон мынакей декабрда $20 чейин көтөрдү. Мен ошондо бир талай пайда көрдүм. Мен эч зыян көргөн жокмун ал акчаны. Үй албагандар алды, машина албагандар алдык. Кудайга шүгүр. Мына андан кийин түштү, $2-3 чейин көтөрүлдү. Мынакей балдарды камап койду. Мына азыр аябай түшүп кетти. Бирок түшсө деле биржа иштеп атат, жок болгон жок. 1 сом болсо дагы, 20 сом болсо да иштеп атат биржа. Бул базарда кайдымки эле Дордойдогу базардай. Товар канчалык көп болсо баасы түшөт. Товар аз болсо, алуучулар көп болсо баасы көтөрүлөт. Буну биз кыргыз элибиз жогору жактагылар эмне үчүн түшүнбөйт? Түшүнүш керек да, элдин замандан артта калбашыбыз керек. Кайсыл убакка чейин ушинтип жүрө беребиз биз?